Албетте, бул жашоого келгенден кийин адам баласы эң акылы иштеп баштаганда бизде бар балагатка жеткен деген учур бар да. Кыздарга да, балдарга. Кыздарга мисалы үчүн өзүнүн чеги коюлса, балдардыкы өзүнүн чеги коюлган да, 12 жаш деп. А бирок ага чейин адамдын акылы жетилет экен да, акылы. Ага чейин болот экен. Ошол акылы баланыкы жетилип калган учурда, ошол бул жашоодогу баланын келген максатын жана ошондой эле Кудай Таала менен тааныштыруу ата эненин милдети дейт. Эмнеге дегенде пайгамбар хадисте мынтип атат да. Пайгамбарыбыз ар бир жаңы төрөлгөн бала ар бир адамдын үй бүлөсүндө ушундай төрөлөт дейт. Бардыгын кабыл алуучу таза табият менен төрөлөт дейт да. Муну кээ бирлер мусулман болуп төрөлөт деп которуп алышкан. Христиандын баласы деле мусулман болуп төрөлөт, еврейдики деле мусулман болуп төрөлөт, анан кийин дин өзгөрүп жок. Бул хадистин мааниси пайгамбарыбыз эч бир динде эмес, болгону ислам динин кабыл алууга жөндөмдүү таза табият менен төрөлөт дейт да. Ошол табият менен төрөлгөндө башка диндеги, мисалы үчүн, башка диндеги ата эне ошол табиятын ошол динге тартып кетет дейт да. Ошондой эле чоочундагы дин болсо ага тартып кетет дейт. Мусулманчылыкка дейт да. Демек бала ошондой таза табиятты болуп келген учурда ата эненин эң негизги биринчи вазифасы бул баланын бул жашоодогу ордун үйрөтүү экен да. Эң биринчи жараткан Кудай Таала менен тааныштыруу экен да. Ошондой бир ага кереги жок, Кудай менен баланы тааныштырыш үчүн чоң бир аалым болуштун кереги жок, илимдүү болуштун кереги жок, баланы Чубак ажынын сабактар видеосун көргөзүш кереги жок. Болгону ошону жөнөкөй тил менен жараткан бир зат бар бизди. Жараткан, ушунун баардыгын жараткан Кудай Таала бар. Ал Кудай Таала биздин ден соолук берди, баланчага оор берди. Ушундай бир зат бизди көзөмөлдөп турган зат бизди жөн жараткан жок деген нерсени балага сиңириш керек дейт да. Анткени бала эң биринчи келген акылы жүрүп баштагандагы маалыматты өмүр бою унутпайт экен да. Өмүр бою. Эмнеге балдар, мисалы үчүн элестетсеңиз, азыркы могу 80-жылкы жашап калган биздин эже байкелерибиздин динди кабыл алууда бир аз оорчулук бар да. Мында ойлонуп, мында кыйналышып эле Кудайды кабыл ала алышпай ушинтип берет. Эмнеге? Анткени аларга эң биринчи маалыматты берген ата энеси болгон да. Советтер Союзундачы жаңы төрөлгөндө эле ошо төрөлүп акыры болгондо бир маалыматты мээсине киргизип койгон. Бул биринчиси. Же мен атам ушунчу деп атасын мисал берип алат да. Атам сыйынган эмес, атам кадимки деле жашап өтүп кеткен. Же апасын карап элечи. Демек биринчи маалыматты чыгара албай байкуштар 40-50 чыккандан Кудайды кабыл алгандар бар да, мисалы үчүн. Ошого келтирбеш керек да. Биз башында маалыматты бериш керек, Кудай Таала бар экен. Анан жолдору кандай? Өзүң бил дейт. Кааласаң жомок айтып түшүндүр дейт. Кааласаң мультфильм. Бизге азыр мультфильмдер керек. Ислами мультфильмдер керек да. Биздин балдар азыр тиги эмени Маша и Медведти же болбосо тиги Том и Джеррини же болбосо баланча түкүнчөк мультфильмдерди көрүп ошондон тарбиялап атышат да. Жок, бизге мусулмандардын дини, биздин ата бабабыздын салт санасын баарын бириктирген мультфильмдер керек. Ошондой эле кинолор керек. Ошондой эле бизге китептер керек. Ошо ислам динине төп келген салт санабызды ажыратпай турган бириктирген жомок китептер керек. Ошонун баарын биз балдарга жумшаш керек болчу да. Ошол бизге куралдар жок азыр. Курал жок болгондон кийин ата энелер азыр өзүнүн жүрүм туруму айткан сөзү менен Кудайды тааныштыр дейт. Болду. Ошон үчүн Саид Нурси деген чоң аалым болгон да. Ошол түрк элинин реформатору, ошол баягы Осман империясы чачырап түрктөр атеизмге ооп бараткан учурда түрктөрдү ыйман жолуна сактап калган чоң аалым. Ошол айтат: "Мен 100дөн ашык устаттардан илим алдым" дейт. Өмүрүмдө. 80ге чыгып калдым азыр дейт. Өмүрүмдө 100дөн ашык аалымдардан сабак алдым дейт. Бирок билесизби дейт, мен 7-8ге чыгып калганда менин апам дейт, энем, апам мага үйрөткөн дини, ыймани тарбия дейт. Ошол менин устаттарымдан үйрөнгөнгө, ошолордон барып сабак алганга фундамент болуп берди дейт. Апамдан ашып өткөн эч ким сабак бере алган жок, өмүр бою мен аны унуткан жокмун дейт. Караңызчы. Ошол үчүн биз келечекте балдарыбыз кандай гана адис болуп чыкпасын, эң биринчи Кудайды тааныштыр, Кудай бар экендигине. Анан Кудай бизди көзөмөлдөп көрүп турат экендигине үйрөт дейт да. Тааныштыр бул бир Кудай бар экен, ата болду деп эле коет да, бүттү ишендим. Жок. Андан ары алып кет. Кандай? Балам, сен күнөө кылсаң да Кудай көрүп турат. Сооп иш кылсаң да Кудай көрүп турат. Мунун мааниси кандай? Эч ким көрбөсүн деп күнөө иш кылсаң, баары Кудай көрүп турат. Андай иш кылбай жүр. Экинчиси, сооп иш кылсаң, сен бирөөгө мактанып кыласыңбы, эл көрсүн деп кыласыңбы, Кудай көрсүн, аны болду. Ошол Кудай билсе эле бүттү, сага жараткан Аллам сообун берип разы болсо эле, сен бул жашоодо келген максатың, функциясын аткарып атасың балам. Деп эле кой, бүттү. Оорлотпош керек. Ушул эки нерсени
балам Кудай таала бар экен. Экинчиси, күнөө кылсаң да Кудай көрүп турат, сооп кылсаң да Кудай көрүп турат. Күнөөдөн Кудай наразы болот, сооптон ыраазы болот. Ушул нерсенин алкагында жүрүшүң керек деп кызыктырып коюш керек болду. Калганын баары эми сени көрүп коет. Ушул эки эрежени алып алгандан кийин эми карап көрөт. Атам ушуга туш келеби, туш келбейби? Атам ушу экөөнү колдонобу, колдонбойбу? Апамчы деп мынтип карап көрөт да. Анан алган маалыматына карама каршы келсе, атасы туура эмес кылып атат. Айткан сөзүндө туура эмес кылып атат. Апасы туура эмес кылып атса, баланын зээнинде баягында кыйналыш башталат. Кысылыш башталат. Эмнеге? Жаңы инфо маалымат кирди, туура маалымат болчу, бирок атасы күнөө кылат да, мисалы үчүн. Атасы сооп иш кылбаса, балада психологиялык жанагындай күч удар деп коюп пайда болот экен да. Кандай? Бир маалымат менен экинчи маалымат бири-бирине кагылышы болот экен да. Ошол нерсени кылбаш керек дейт. Ошону үйрөттүң бала, эреже үйрөттүң болду, экиле нерсе. Экинчиси эми ошого дал келе турганда иш кыл дейт болду.